Superinfo гезитинин жетекчилиги тарабынан уюшулган. Бул сынак алгачкы кадамын 2007-жылы шилтеген. Кыргыз кыздарынын сулуулугун даңазалаган Супердин сулуусу сынагынын жеңүүчүлөрү ар жылы ар кайсы өлкөгө барып эс алып келишүүдө. 2007-жылы Супердин сулуусу деп Айгерим аттуу бийкеч табылган. Мектепти жаңы эле аяктап, колуна паспорт алган Айгерим Анталияда 7 күн эс алып келген. Мына ушундай өзгөчө эс алууну Суперинфо гезити ар жыл сайын өткөрүүнү адатка айлантып алган. Супердин сулуусу 2008 сынагынын жеңүүчүсү деп Чынара табылып, кыш чилдесинде пальмалардын, жупар жыттуу гүлдөрдүн, экзотикалык жашылча жемиштердин мекени болгон Малайзияга барып эс алган. Бул өлкөгө барып эс алып келүү жагымдуу жомокко жолдомо алгандай десек жаңылышпайбыз. Эстен кеткис, Малайзиядагы эс алуу Чынаранын маңдайына жазылган. Супердин сулуусу 2009 сынагында биринчилик үчүн Катаал Таймаш, Жамиля жана Бегайымдын ортосунда жүргөн. Суперинфо гезитинин редакциялык кеңеши Супердин сулуусу 2009 наамын Бегайымга да, Жамиляга да ыйгарууну чечкен. Ошентип, эки сулуу 2009-жылы Египетке барып эс алып келишкен. Супердин сулуусу 2010 сынагы старт алды. Финалга 13 кыз аттанды. Баш байгеге ээ болгон ажарлуу айым январь айында Таиланд өлкөсүнө эс алууга сапар алат. Кыштын күнү сууга түшүп, күнгө күйүп, кооз табият кучагына оролчу бактылуу көзүрмендер кимге ыйгарылары 29-30 ноябрда спорт ордосунда өтчү концертибизде белгилүү болот. Буга чейин сулуулар добуш топтоо менен аныкталып келген болсо, бул сынак 2010-жылы чоң өзгөрүүгө ээ болду. Тагыраак айтканда, сулуулар конкурсунун стандарты боюнча кыздар подиумда ар кандай таланттарын көргөзө алышат. Ал эми бул күнү сулуулардын сулуусун аныктоо калыстар тобунун колунда. Анда эмесе сулууларга суктанып, өз көзүңүз менен кызыктын баарын көрүүнү кааласаңыз, 29-30 ноябрда спорт ордосуна кош келиңиз. Кызы Буру, 18 жаштамын. ИСТОнун 2-курсунун студенткасымын. Сулуулардын конкурсунда катышып жүрчүм. Купальниктен катышкан билем. Атаман сурадым, көрсөттүм, түшүндүрүп айттым. Бул керек конкурстар бардыгы ушинтип өтөт. Көрсөтүш керек. Купальниктен вечерний платьечен. Анан атам макул деди. Атам рухсаты менен катышып суранып келдим. Менин атым Айсел, мен 20 жаштамын. Кыргыз Улуттук университетинде окуйм. Эл аралык байланыш факультетинде. Бул конкурска менин курбу кыздарым сунуш кылышты, катышты. Конкурска катышкан себебим өзүм кичинекей кезимден бери кыялданып жүргөм, ушундай конкурстарга катышам деп. Конкурстарга бирок сулуу конкурстарына катышып деле жүргөм, бирок аякта эч кайсы орун алган жок элем. Ошо максатыма жетем деп ойлойм, биринчи орунду алам деп.
Утуп калсам жакшы болот эле. Жылуу чет өлкөлөргө барып келүү. Өзүмдүн арманым да бар, ушундай максатым бар. Башка чет өлкөлөргө барып келүү. Бул деле жакшы болмок, конкурстан утуп барып келсем. Бирок чын айтканда баардык кыздардын баары сулуу экен. Баардыгы татыктуу, биринчи орун алганга билбейм, кимиси жеңет экен. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Саламатсыздарбы? Мен атым Жипара, 22 жаштамын. Супер сулуу конкурсунун катышуучусумун. Кыргыз агрардык университетинде заочно окуйм. Супер сулуу конкурсуна келип калган себеби бул конкурска аябай катышкым келчү. Анан жана туугандарым, подружкаларым айтышкан катышып көр деп. Анан бул конкурска келип катышып супер финалга өттүм. Буюрса ата-энем башында каршы болду, азыркы маалда каршы деле эмес. Анткени алар мага ишенет. Ошо супер сулуунун жеңүүчүсү болосуң деп. Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 3-курсунун студентимин. Келечекте мен көп үмүттөнөм. Жана мындай конкурс, супер сулуу конкурсуна 2-нчи жолу катышып атам. 1-нчи жолу мурда 2007-жылы катышкам. Бул конкурс жөнүндө газетаны окуп отуруп, жарыяны көрүп калып, өзүмдү сынап көрөйүн, дагы бир жолу сынап көрөйүн деп чечтим. Анан финалга жолдомо алдым, утуп 1-нчи турдан өттүм. Калганын уже буйруган бирөөс. Келечекте мен ички иштер министрлигине иштегим келет. Мага форма кийип иштеген аябай жагат. Кудай буйруса, ошол тилегиме мен жетем. Stand up to fight desperation as we're raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up, feel the love around when the sun comes down. People give it up, cause we're rising up like the sun. Менин атым Асыла.
Мен 18 жаштамын. Политех университетинде окуймун, 1-курстам. Ошол конкурска мени досум чакырды. Купальникчен тартылган мамам эчтеке деген жок. Мамам наоборот айтты, бар түшүп кел, сүкөлдө сен ушинтип жүрөсүң го деп айтты. Come share my dream. No fussing, no fighting. Me love light keep shining. Everybody. Менин атым Айпеге, мен 18 жаштамын. Кыргыз Улуттук университетинде окуйм, 2-курсунда. Группамыз арасындасымын. Бул конкурсту кандай билдим? Мен бир группа кызым бар. Ушундай конкурсларда кандай десем катышып жүрчү. Ушу конкурс жөнүндө мага өзү сунуштаганы. Анан мен ушу жака келип, баарын билип, анан ушу конкурста мына мен чыгып отурам. Конкурс жөнүндө биринчисинде апам айткам. Апам укканын, кандай десем, ойлонгон, атам келгенен, купальник жөнүндө айтканын, атам ойлонуп туруп эко, кандай десем, апам болсо анын апам мен атам макулун берди да. Мейли кызым барып кел, балким сен ушу конкурста утуп аласың, дүйнөдөгү коз жердин бирин көрүп келесиң, эс алып келесиң деп. Ошентип мейли макулун берген мага. Мындай конкурстарды угуп эле жүргөм да менчи, газетадан окуп, интернеттен окуп эле жүргөм. Менин оюмча бул конкурс жакшы эле болот, өтөт деп ойлойм. Даярдыктар эң сонун. Даярданып атабыз, бардык кыздар менен тааныштым. Атым Назгүл, 18 жаштамын. КГУ-да окуйм, 1-курс. Башында атам каршы болду, анткени 2-чи финалында купальникчен чыгыш керек болчу. Бирок финалга чыккандан кийин атам өзүнүн рұқсатын берди. Буюрса утуп алсам, анда мен Таиландка барып, эс алып келем. Негизи өзүмдүн кыялым бул мода үйүн ачып, кыргыз элинин керегине жараган инсан болуу деп ойлойм. Менин атым Айнура. Жогорку жайында окуйм, 2-курсунда. Бош убакта би менен алектенем, китеп окуйм. Конкурсту болсо, конкурска катышпайсың деп менин курбу кыздарым сунуш кылган. Келип катышып, анан финалга өтүп кеттим. Жеңип алсам, Таиландты барып көрүп келем. Буга чейин көп эле конкурстарга катышып жүргөм, бирок супер сулуу конкурсуна 1-чи жолу катышып атам. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway.
айда окуймун, 1-курстамын. Бияка кантип келгеним курбу кызым айткан. Ушундай катышпайсыңбы деп, анан келип катыштым. Ушинтип финалга өттүм. Утуп калсам, барып жакшы эс алып келем. Менин атым Айшолпон. Мен 1993 болом. Азыр 17 жаштамын. Мен Бишкек шаарында жашайм. Бул конкурска ушу мен сунуштап чыгышкан, ошондуктан мен да өзүмдүн күчүмдү сынайын деп келгем. Кудайым буйруса, мен ойлогон ойдой болот деп ойлойм. Мага баардыгы жагат, өзүмдүн Кудайым менди кандай жараткан боюнча. Мен оюмда жок, что алмаштырып или там жазатып эметкенге өзүмдүн сулуулук ушу дастан эме менен жеңүүгө аракет кылам. Өзүмдүн каалоо тилегим биринчиден ушу супер сулуусуна катышкан кыздардын баарына ийгилик. Экинчиден, конечно, өзүмө дагы чоң ийгилик каалайм. Ушул конкурсту эгер жеңсем, мындан кийинки конкурска катышкан кыздарга да жардам берүүгө аракет кылам. Менин атым Олжан, 17 жаштамын. Бишкекский транспортный колледжде окуйм, 2-курста. Газетаны ачып, өзүмдөй сууларды көрүп, өзүм сынайын деп келгем. Финалга чыгып кеттим, өтүп калдым. Бош кезимде китеп окуйм, бийлейм. Апама көп жардам берем үйдөн. Кичинекей кезимден эле кыялданчумун, атактуу модель болоюн депчи. Менин атым Гүлзада, мен 22 жаштамын. Жашайм Бостериде, Ысык Көл областында. Биякта окуйм, заочно АПКРде. Конкурсту мен модельный агентствода окугам, The Fashion'да. И ошол жактан чалышып, чакырышып, анан бияка келген болчумун. Анан кийин конкурска чыкканда мен ойлогон эмесмин, что мен утарым деп, потому что менин жанымда кыз аябай күчтүү болчу. Ошо анан когда утканда, честно, не ожидала, күткөн эмесмин. Үйдөгүлөр билет, мен каршы эмес. Кичинекей кезимден бери путешествияны жакшы көрөм аябай. Элди көрүп, жерди көргүм келет аябай. И буюрса ошо эмеме жеткенге аракет кылам. Are you ready? Party people, are you ready?
in my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his